Жаңгактар бул адамга эң пайдалуу азыктардан бири. Муну көпчүлүгү таана албайт болушу керек. Баардыгыңар жакшы билгендей, жаңгактардын түрлөрү көп. Ошол түрлөрүнүн арасынан эң эле пайдалуусу бул бизде арыстанбапта өскөн жаңгактар. Дүйнөлү бул жаңгактын түрлөрүн грецкий орех деп коюшат. Байыркы гректер бизден алып барып, өздөрүнүн жерине эгишип, дүйнөгө таркаткан экен. Ошонун атынан ушундай аталып калган. Жаңгактардын ичинен эң эле пайдалуусу ушул жаңгактын түрү, достор. Дарыгерлер дагы дарылык касиети чоң экенин айтып келишет. Бул азык рак клеткалары менен дагы күрөшкөнгө жардамы чоң, туугандар. Бүгүн бул видеодо жаңгактарды тез-тезден колдонуп турсак, биздин организм менен эмне болот, кандай өзгөрүүлөрдү берет, кайсыл органдарга көбүрөөк пайда, ошол жөнүндө айтып беребиз. Көбүңүздөр эле билгиңер келет болуш керек, ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр, абдан кызыктуу жана пайдалуу болот. Сиздер менен кайрадан Ден соолук YouTube каналы. Кимде ким биздин каналга каттала элек болсо, катталып, коңгуроону басып коюңуздар, жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербеңиз. Биринчи, жаңгактар онкологиялык ооруларды алдын алат. Онкология деген эмне десеңиз, бул шишик оорулары, рак деп коет. Калифорния университетинин изилдөөчүлөрү изилдөө жүргүзүп, жаңгакты күндө колдонгон адамда онкологиялык оорулар жакын жологоорун табышкан. Шишик ооруларынын өрчүшүнө жолтоболорун табышкан. Ошентип жаңгак онкологияны алдын алат. Башкача айтканда, рак ооруларын алдын алат. Кийинки жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алат жана профилактика кылат. Ал эми жалпыңыздарга маалым болгондой, акыркы жылдардагы өлүмдөрдүн көбү ушул жүрөк кан тамырлары менен байланыштуу болуп жатат. Кайсыл калк, кайсыл эл жаңгакты өз жашоосунда байма-бай тез-тезден колдонуп турса, аларда инфаркт жана инсульт деген оорулар аз болот. Бул мурун эле тастыкталган маалымат. Ошонун себебинен кардиологдор жаңгакты жашооңордо күн сайын колдонууга чакырат. Анткени аларда полиненасыщенный майлуу кислоталар деген бар. Алар омега-3 жана омега-6 жана башка жаңгактарга салыштырмалуу биздин жаңгактарда грецкий орехте ушул омега-3түн омега-6га болгон катнашы эң оптималдуу жана идеалдуу деп табылган. Бул учурда 1 грамм омега-3кө 4 грамм омега-6 туура келет. Биздин жаңгакта ушул катнаш эң идеалдуу. Иштин баары бул жакта. Эгер омега-3түн катнашында омега-6 көп болуп кетсе, анда омега-3түн пайдасы бизге тийбей калат. Ал эми омега-3 деген липиддик профилди жакшыртат, начар холестеринди азайтат, жыйынтыгында инфаркт жана инсульттан алыс кылат. Эгер омега-6 омега-3түн катнашында көп болуп кетсе, жогоруда айтылган пайдалар жок болуп кетет. Ошондуктан омега-6 рациондо өтө көп болбошу керек. Ал эми жаңгакта омега-3түн омега-6га болгон катнашы эң идеалдуу, 1ге 4. Ал эми башка жаңгактарда, мисалы фундук же фисташка дегендерде, мындай катнаштын көрсөткүчү жаңгактыкына жетпейт. Жаңгак ошондой эле кан тамырлардан ички бетине оң таасирин тийгизет. Мунун эсебинен ал диабетти дагы профилактика кылат. Эгер адам сахар диабети менен жабыркаса, күнүнө 2 граммдан гана жаңгак колдонуу кандагы сахардын деңгээлин түшүрөт экен, туугандар. Курамы. Жаңгактын курамы жөнүндө дагы айтпасак болбойт. Эмнелерден турат, кандай витамин, минералдар бар деген сыяктуу. Чындыгында жаңгак витаминдерге бай келет. С, B1, B2, ПП деген каротинге бай. Ошондой эле жаңгак белокко бай келет. Аминокислоттук курамы дагы жакшы. Өзүнүн сапаты жана ар түрдүүлүгү менен ал эттин белогуна дагы теңеле алат. Дагы жаңгакта лизин деген фермент бар. Ушул лизин деген ферменттин жардамы менен жаңгактагы белок адамдын организми менен жеңил өздөштүрүлөт. Ошондой эле темирге дагы бай. Бул биздин иммунитетти бекемдегенге чоң салымын кошот. Анемия менен күрөшкөнгө дагы жардамын берет жана аз кандуулук менен дагы. Жаңгактарда цинктин жана йодтун өлчөмү дагы жакшы. Алар биздин чач, тырмак терибизге жана калкан безибизге абдан керек. Ал эми жүрөккө омега-3төн сырткары калий жана магний менен пайдасы тиет. Ал эми бул эки минерал жүрөк кан тамырларга керек эң маанилүү минералдар болуп саналат. Жана ошондой эле баарына белгилүү Е витамини бар. Кийинки пункт. Жаңгактын биздин тамак сиңирүү системабызга таасири. Изилдөө жүргөн, изилдөөдө биринчи топко кадимкидей азыктарды берип турушкан, ал эми экинчи топко жаңгактын майын кошуп берип турушкан.
Жыйынтыгында экинчи топтогу адамдарда ичегилеринде пайдалуу бактериялардын саны көбөйгөн. Мисалы ошол эле розибури деген бактериялар алар ичегилердин ички катмарын коргоп турат. Мындан башка жүрөк кан тамырларга пайдалуу артериялык басымды түшүргөнгө оң таасирин тийгизген бактериялар дагы көбөйгөн. Мындан сырткары жаңгактар жалпысынан биздин ичегилердин микрофлорасын жакшыртат. Кийинки макул канча жеш керек? Канча жеш керек деген дагы суроо сөзсүз туулат. Кээ бир адамдарда жаңгакка аллергия бар. Бул учурда өтө эле аз колдонуңуз же башка жаңгактын түрлөрүн карап көрүңүз. Ал эми көпчүлүгүбүздө жаңгакка аллергия жок, бул учурда дагы өтө көп жеген болбойт туугандар. Күнүнө 3-4 жаңгакты чагып жесек жетиштүү болот, бирок күн сайын. Бул көптөгөн ооруларды алдын алып, профилактика кылганга, ден соолукту чыңдаганга, тамак сиңирүү системабызды жакшыртканга, жүрөккө кам көргөнгө жана өзүбүздү жакшы сезүүгө жетет. Мына ушундай достор, ал эми азыр биздин жаңы Ден соолук 2.0 деген каналда ашкабактын семечкалары биздин ден соолугубузга, организмибизге кандай таасир берет, кайсыл оорулар менен күрөшүүгө жардам берет деген темада видео чыгардык. Сөзсүз көрүп коюңуздар. Ал жактан дагы тоодой болгон пайдалуу маалыматтарды аласыздар. Ссылкалар, шилтемелер видеонун описаниясында болот. Сиздер менен Ден соолук YouTube каналы болду. Кийинки видеодо жолукканча ден соолукта болуңуз.